Айттык, ошо жогорку окуу жайларда окутуунун тили негизинен бул расмий тилде жүргүзүлүп атат. Ошол расмий тилде окуу билим алып, кесиптин ээси болуп, келечекте мамлекеттик же муниципалдык кызматкерлер кийин мамлекеттик кызматка келгенде мамлекеттик тилди өздөштүрүүдө бир топ кыйынчылыктар менен баягы туушуп атышат да, кыйынчылыктарга. Себеби алган билими расмий тилде болуп, кесиптин ээси катары ошол расмий тилде калыптанып, негизинде иштиктүү тили расмий тил болуп калган үчүн мамлекеттик кызматка келгенде ошол жерден мамлекеттик тилдин аксатып атат да. Анан биз ошол маселени көтөрүп, жогорку окуу жайларда ошо министрдин катышуусунда ошол маселени койдук. Окутуунун тилин азыр мына мектептерде көп тилдүүлүк маселеси каралып атат, программа киргизилип атат. Мына ошонун сыңарындай эле жогорку окуу жайларда дагы мамлекеттик тилде окутуу маселесин күн тартибине киргизип атабыз, сунуштап атабыз. Себеби эгер ал маселени жөнгө салбасак, анда кийинки мамлекеттик муниципалдык кызматкерлерде мамлекеттик тилдин талабы азыркыдан жакшы болбойт деген түшүнүккө келдик да.